Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капырым Адаминов агайыбыздын «Жетекчиге жеке талап» деген китебинен «Мыкты жетекчиликтин 70 сыры» деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. 4-түнчү видео сабакта 70 жетекчиликтин сырынын 15 менен таанышкансыздар. Бүгүнкү чыгарылышта 16сынан баштайбыз. 16. Ката кемчиликтериңди мойнуңа алып түзөтө бил жана туура жыйынтык чыгара бил. Кемчилигиңди айтканга ыраазы бол, куугунтуктаба. 17. Жетекчи лидерликтин функцияларын мыкты аткар. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, ар кайсы лидердин жалпы мааниге ээ болгон бир нече функциялары болот. Алар интеграциялык, ориентациялык, инструменттик, мобилизациялык, коммуникациялык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жана тартиптин гаранты. Алардын ичинен төмөнкүлөргө өзгөчө токтолобуз. Интеграциялык чоң максат идеялардын негизинде жалпы элди ар кыл топторду бириктирүү, макулдаштыруу жөндөмү. Багыт берүүчүлүк функциясы элдин муктаждыгын чагылдырган саясий курсту, багытты иштеп чыгуу жөндөмдөрү. Инструменттик функция алдына коюлган максат милдеттин ишке ашыруу жолун, методдорун, каражаттарын аныктоо. Коммуникативдик функция эл түрдүү уюм, топ, катмар менен түз байланышты түзүү аркылуу аларды улуу ишке шыктандыруу жана адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, тартиптин жактоочусу жана коргоочусу катары функцияларын мыкты аткара билүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, 18. Бардык инсандарга абдан керектүү жана маанилүү нерсе сынды жана өзүн өзү сындоону адатка айландыр. Ката кемчиликтериңди мойнуңа алып түзөтө бил жана туура жыйынтык чыгара бил. Кемчиликтериңди айтканга ыраазы бол, куугунтуктаба. 19. Ар бир ишти аткаруунун бир нече жолу бар экендигин унутпа. Ошонун ичинен эң кыска, рационалдуу, сапаттуу жолун тандай бил. 20. Ишиңдин өнүгүшү, келечеги, натыйжасын элестете бил. Кийин аткарган ишиңди ошол элес, прогноз болжолуң менен салыштыр. 21. Учурдагы зарыл ишти башкалардан бөлүп ала бил жана ошого көңүлүң, күчүң, убактыңды топтоштуруп жумшай бил. 22. Бир ишти өз убагында бүткөрө албасаң, башка ишти убактысынан алдың бүтүрүп, убакыттан озо бил. Көңүл буруңуздар, убагын текке кетирген адам өзүнүн душманы экенин унутпаш керек. Убакытты, мезгилди сезе билип, баалап, пайдалана билип үйрөн. Шашпа, бирок тез иште. Убакытты үнөмдүү пайдаланууга ар дайым үлгү, тажрыйба изде. Көңүлүңө дайыма убакыт элестеп, саат иштеп турсун. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышты ушул 22 сыр менен жыйынтыктап туралы. Көп иштерди бүтүрө билүү бул өмүрдү узартуунун бир жолу деген сүйлөм менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.